Жашоо күрөш уландысы. Мезгил күз. Айыл ичинде оруп жыйуу башталып, жайлата кылган мээнети кайткан дыйкандар кирээли кечке талаада. Жаз мезгили толук ишке ашып, аны коромжуга учуратпай жыйнап алуу менен алек. Айыл ичиндеги болгон техника бүт жумушка тартылган. Кээси арабалап тартып, тар көчөлөрдө ары бери өтүүгө мүмкүн болбой калган күндөр кездеше калып да жатат. Элдин күчү билинбеген менен зор экени чарбалар тараган кезден бери билинди. Килейген чоң совхозду суу баскан айдоо аянттарындагы 4 түлүк малга жыйноону деле канча бир техникалар тартылып, 2-3 айлап араң жетишчү. Көчөнүн аягындагы өзүнө окшогон карыялар менен сүйлөшүп турган Калмурат ушуларды кобурады. Ооба аксакал, ал кезде мындай иштер жалаң техника менен бүткөрүлчү эмес беле? Азыр арабаларда кошумча болуп жапырт эл талаада. Утурган айдоо аянттар элдин байлыгы эмеспи? Жайлата кылган мээнеттери кайтып, жыйнап алышса болду. Карыялар бир тилекте экендигин билдиришти. Деги аба ырайын берсе экен, кийинки жылдары аба ырайы бузулуп элди бир топ кыйнап коюп жатат. Жарыктык кара кочкорду эрте кар басып, аба ырайында көп өзгөрүүлөр каттала калып жатат го. Илгери 1967-жылдары катуу жут болуп, совхоздун малы көп өлүмгө учураган. Ой, аксакал, ал кезде кыш дейт. Былтыр эле бизде сентябрда бир топ кар түшүп калып, элегинин картошкасын жыйнап ала албай калышпадыбы? Туура айтасыз. Эгинди чаап жыйноону техникаларда тартыш болуп жатпайбы? Болсо да толук ремонттон өтпөй, чабылган арпа буудайлар жерде калып коромжого көп учурап жатабыз. Бая күнү ат менен чабылган аянттарды кыдырып бастырсам, жерге түшүп калган арпа буудайлар ат үстүнөн көрүнөт, айланайын. Заман өткөн экен да. Совхоздо иштеп баарыбыз эле оокат кылдык. Оруп жыйуу мезгилиби же айдап себүүдөбү качан директорлор конторуна отуруп алчу эле. Директорду кой, тиги райкомдун секретары баш болуп, баары талаада чабандар комбайндын артынан ээрчип, жерге түшкөн топонунан өтү текшерип турчу эмес беле? Аксакал, ал бир келип кеткен заман болгон. Азыр келгендигин келбедиби? Ошол айдоо аянттар толугу менен колуңа өттү. Ал кезде бизди мамлекет баккан. Азыр өзүңдү өзүң бак деген заман. Ошентсе деле азыркы өкмөттөр элге карап жок дегенде техникаларга көзөмөлдүк кылып коюшса боло. Антейин дейт, оозу кыска. Себеби комбайн тигинин менчиги. Анан эмне кылат? Тигилер туура дегенде унчукпай калышты. Ушул учурда көчөнүн аягында талаадан келе жаткан Рамистин караанын көрүп, аны утурлай Калмурат үйүн көздөй басты. Ой балам, эгиниң чабылбай калдыбы? Жок ата, майга келдим эле. Марлис үйдөбү? Огокуй, ой, аныңды үйлөнтөлү деген күндөн бери токтобой калбады беле? Жана балдары менен басып кеткен. Жинди неме го? Үйдө тур деп кетпедим беле? Рамис май куюлган канистрди көтөрүп кайра жөнөдү. Алда айланайын балам-ай, жаның тынбады го. Тиги кийиниңе жакшы тарбияңды берип жаткандайсың. Бирок Марлес чоңойгону сага моюн бербегенсип тентегирээк болуп чыкты. Аны какыс-кукус кылып койчу десем бара-бара түшүнөр деп гана тим болосуң. Балдарымдын баары сендей болсо экен деп тилек кылып келе жатам. Калмурат канистрди улам бир колуна көтөрүп бара жаткан Рамисти узап кеткиче карап турду. Эртең менен жадырап тийип турган асманга кара булут пайда болду. Батыштан соккон жел алай-дүлөй түшүрүп эки жактагы булуттарды бат эле чогултуп салгансыды. Аба нымшый түшүп, түрмөктөлгөн кара булут төгүп ичидөй болуп салаңдап жерге түшүп кетчүдөй, үйлөтүлгөн шардай абада калгып турганын байкашкан айыл эли жаандын жаап өтөөрүнөн шек санашкан жок. Бул учурда Рамис комбайнды эгин аянтына жаңы түшүргөн эле. Улам башын көтөрүп, асмандан көзүн албай, комбайнды ээрчип басып бара жатты. Коюланган кара булут качан айдоо аянтын чабылып бүткөндө шаркыратып төгүп кирди. Комбайн дароо токтоду. Майланышкан терин сүртүп, бакылдап кыйкырган жигит аны көздөй чуркап келе жаткан Рамисти колдон алып далга таптады. Ой жигит, түндө төшөктө оң жамбашың менен жаткансың го. Карачы кандай бүттүк. Бул жаан бир топ жайт. 5-6 күндөн бери күн катуу ысып койду эле, элге убал болмой болду. Былтыркыдай болсо абал оор эле болот. Рамис тоо тарапты карады. Күндүн жаманы кетээр, тиги чабандар малжанды эрте түшүрүп ийбесе эле. Аның да туура. Сен мал багып калбадыңбы? Ал жагын жакшы түшүнөсүң да, элге каралап бир аз күн кармап турушса деле болмок. Антпей кар түшүп калды дешип айдап келип жатышпайбы? Рамис, тиги кол шилтеп койду. Азыр элди караган ким бар?
Чоңдоруң баш болуп өзүн эле ойлошот. Чабандар деле ошол. Бир аз күн багып турушса деле болот. Бирок алардын дагы эл катары айдоо аянттары бар. Аларды ким жыйнайт? Экөө гүүлдөп, жаап жаткан жаанды тектеп үндөбөй отурушту. Күз жаанчыл болду. Айыл эли оруп жыюусун бүткүчө ноябрь айы кирип келди. Талаада себилген айдоосун бүтүп, Марлисти үйлөнтүүгө камынууга картошкасын сата алышпай, жол караган Калмурат үйүнө наалып кирди. Кандай оокат болот ия балам? Каранганыбыз картошка болсо, анын баасы да үйлөбөй койду. Жайлата кеткен мээнетиңер талаадады го балам. Килейген картошканын баасы 3 сом болсо, итбекер оокат болуп жатпайбы? Атасынын түрүн көрүп, Рамис аны аяп кетти. Эртең менен бурма үй кайтарып отура бербей, картошка алган машина болсо иликтесеңчи деп үйдөн чыгарган эле. Ата, эл көргөндү көрөбүз да, андан көрө шаарга барып сатып тыйын кылалы. Калмурат Рамистин сөзүн жөндүү көрдү. Мейлиң анда балам, ошентсең ошент. Рамис ошол күнү кеч менен 5 тонна картошка алып жолго чыкты. Жалдап айдатып бараткан шофёр өзүнөн 2 жаш кичүү жигит эле. Я байке, оптом бересизби? Жок, анча баргандан кийин сатайын. Ой байке, ал жагы кыйын го. Кантип? Жигит Рамисти биринчи эле картошка алып баратканын 2 ооз сөзүнөн байкады. Мына азыр Кочкордон чыкканда эле баштайбыз. Жол бою гаилерге ставкасын бересиз. Рамис тигиге суроо узатты. Канчадан? Сураганына жараша. Кээси ичине ыйман толуп 100 сом дейт, кээси андан өйдөй айтат. Эгер алардын айтканын бербесең, праваны алып коюшат. Картошканын документи дагы ушул сыяктууларга такайт. Анан базарга барып стоянкага турабыз. Анын акчасын бересиз. Андан кийин лабораторияга деп 5-10 кил картошкаңызды бересиз. Андан кийин рекет дегени бар. Анысы келип аты жөнүңүздү сурап, кайдан келгениңизди тактап, акча талап кылат. Анын оозунан чыкканын бербесең, экөөбүздү тең айдап чыгат. Аларга эч ким баш көтөрбөйт. Андан кийин базарком дегени бар. Ага да акча бересиз. Ичкен тамагыңыз, мына ошолордон ашкан акча гана сиздин чөнтөгүңүзгө түшөт. Туй ата, заман кайда алып бара жатат? Баары эле жеңил оокатка көнүп алышкан. Мындан карапайым эл гана кыйналып жаткан экен го. Рамис унчукпай калды. Экөө бир топко чейин сүйлөшпөй бара жатышты. Рамистин оюна алдан эмелер келди. Заман кайда ооп баратат деп койду ичинен. Базар экономикасы дегендин артында ага жамынып алып оңой оокат кылгандар арбаган экен го. Баары эле бири-бирине байланышып алышкан. Алардын үстүндө да кыршалары бар. Ал эми карапайым эл алардын ишин оокат тирлеген алдыга жүргүзүп турган кыймылдаткыч күч экен го. Болбосо мындай нерселер качан болчу эле? Экөө тунжурап келе жатышты. Айылдан кеч чыгышкандыктан жол бою эч ким тоскон жок. Дароо эле Ош базарына барышты. Саат 4-төн өтсө да базардын ичине кирип орун алууга эбак эле очередь болуп калганын көрүштү. Кичине чоңу болуп отуруп, 10дон ашык картошка жүктөлгөн машиналардын соңунан очередке турушту. Рулду кучактап отурган жигит Рамиске көз кырын салды. Карачы байке, келген машиналарды деп ээк какты. Көрдүм жигит, иштин жүрүшүн байкайбыз, болбосо оптом берип кете беребиз да. Экөө үнсүз отурушту. Көп өтпөй базардын дарбазасы ачылып, шыпылдаган жигит машиналарды ирети менен киргизе баштады. Улам алдыга жылып отуруп Рамис да кирди. Баары кирип бүткөн соң алиги жигит стоянка үчүн акча сурап тигилерге келди. Канча беребиз? 200. Туй атаң ошончолукпу? Жигит башымды көп оорутпачы дегенсип өңүн түктөйттү. Рамис анын сыйпалап чөнтөгүнөн арзыбагандыгын алып чыкты. Байке, бир аз соода болсунчу. Мейлиң, тиги басып кетти. Жерге жарык кире баштады. Ошол маалда картошка алабыз, оптом деп кыйкырып укулду. Катарлашып турган машиналардын ээлери тигинин алдын торой баасын сурай башташты. Көрөлү, 7 сомдон өйдө. Кээси макул болсо, кээси кол шилтеп басып кетип жатышты. Аларды карап турган Рамис тигини утурлай басты. Эй жигит, канчадан аласың? Көрөлү картошкаңызды. Экөө басып келишти. Аксакал, картошканын види жакшы экен. Канчадан бересиз? 10дон. О, жок, менин баам аны көтөрө албайт. 8ден бериңиз. Рамис туруп калды. Бир аз арзаныраак болуп турат. Мейли анда, 8,50ден кылалы. 50 тыйын жол кириңизди жабаар. Келе колуңузду. Эй жигит, 9дан эле кылчы. Баары отборный. Кочкордун картошкасы эле, уттурбайсың. Мейли анда, экөө кол алышты. Канча сетка бар? 170. 5,5 тонна бар экен.
Азыр КамАЗды киргизели. Жарым саат өтпөй Рамис картошкасын толук сатып ийип сыртка чыкты. Ош базарынын алды жандана баштагансып, кирип чыккан элдер көбөйө баштаган эле. Үйдөгү атасын ойлоду. Мен ойлоп сарсанаа болуп жатат го. Эртелеп жолго чыгайын деп маңдайындагы оптовый магазинди көздөй басты. Магазинге кирээр менен маңдайында турган бейтааныш кызды көзү чалды да тиги дароо тааныгансып саал тарткынчыктай «Саламатсызбы?» деп учурашты. «Саламат карындашым, мен сизди тааныбай турам», кыз күлдү. «Балким унутуп да коюшуңуз мүмкүн. Себеби андан бери 3 жылдай убакыт өттү. Тиги Шербаков көчөсүндөгү оптовый магазинден жолугушпадык беле? Кызыңыз чоңойдубу?» Рамис иинин куушурду. «Айдинайчы?» Эмес дедим. Биз үй бүлөбүз менен сенин магазиниңден соода кылып кетпедик беле? Ооба, ошенткенсиздер. Мен эжеме айтсам сизди группалашым болот деген. Айдинайбы? Ооба. Азыр үйдө экинчи уулун төрөгөн. Турмушка чыкты белем? Чыкканына 3 жыл болду. Жезден бизнесмен, Аламитинде дагы оптовый магазини бар. Болсун. Кичинекей жаркылдаган кызга Рамис ичинен ыраазы болду. Айдинай, экөөбүздүн ортобузду алыстатпай данакер болгон дагы бир фигура табылды деп ичинен сүйүндү. Кызга напсисин ачып келин кылып алсамбы деген ой кетти. «Карындашым, иштейсиңби же окуйсуңбу?» «Окуйм, БГУда. 3 курстамын. Бул магазиндин сатуучусу, кечиккенден ордун кайтарып турам». Жакшы карындашым. Шаарга келгем. Балдар жол карап жатат го деп бир аз таттуу кийим-кечек алайын деп кирдим. Баса Адинайга салам айтып кой. Жакшылап тыңысын. Айтам аба. Рамис дароо чыгып кетти. Калмураттын үйү келин алабыз деп даярдана башташты. Кечки тамакка отурушканда маңдайында отурган уулун Калмурат сөзгө тартты. Балам, үйлөнөм деп калдың, сүйлөшкөнүң барбы? Бар. Каякта? Ушул эле айылда. Бериктин кызы. Кокуй, жанагы арак көп ичкен Берикпи? Калмураттын жүзүнөн заары чыгып, ордунан козголо калды. Атасынын түрүн көрүп Марлис башын жерге салды. Ата баланын түрүн көргөн бурма. Абышка, оозуңду жап. Азыркы жаштар сүйлөшүп баш кошуп калышкан. Өзүм билип алып берем деп Рамистен деле оозуң күйбөдү беле? Тим кой, Берик менен жашамак беле? Кызы жакшы болсо болду. Калмураттын жини кагыла түштү. Марлис чыгып кетти. Оюндагысын аткарып көнгөн Калмураттын ичи туюз куйгансып ачышып турду. Деп терең дем алды. Түгөттүкү, азыркы заман башка болду го. Атанын тилин укпай, бала өз билгенин кылып, биздин заман кеткен экен го. Болбосо качан атабыздын тилин укпай каяша кылчу элек. Азыр уялбай, баланчанын кызын алам деп турат го кызыталак. Же анысы нарктуу барктуу адамдар болсочу. Катын албай кайын ал дешчү эле илгеркилер. Ал улуу сөздү булар капарына да алышпайт. Ушул сакалым менен кантип алдына барам я? Акмагым, менин кадыр баркымды тебелетмей болдуң Калмурат жанын коерго жер таппай турду. Маңдайында отурган Рамиске көңүлүн буруп, анын келинчегине кылган мамилесин эстеп жеңилдей түштү. Кой, өзү сүйлөшкөнүн алса алсын. Мен өзүм билип алып берем деп экөөнүн оту күйүшпөй канча жыл кыйналышты. Булардын арты менен куда сөөгүмдүн чайын деле жакшыраак иче элекмин. Азыркы жашоодо эки баланын бири-бирине кылган мамилеси бардыгын чечип коет тура. Мээримимдин жолун жолдоп, келиним ыймандуу болсо болду. Калмурат бата кылып ордунан турду. Арадан 10 күн өтүп Калмурат келин алды. Аяк башын жыйып, той топурун өткөргөн соң Рамисти бөлдү. Кубаныч биринчини, Айдинай 3 класстан окуп калышкан эле. Кичинесинен чоң ата чоң энесинин колунда өскөн бала тигилерге баш бербей, сабактан кийин чоң атасыныкына кетип калып жүрдү. Бир күнү бурма Кубанычты жетелеп келди. Балам, уулуңду алып келдим. Мындан кийин көздөп ал. Заман бузулуп турганда бир бале болбосун. Силери атасыныкына кетти деп, биз бүгүн келбей калды деп отура берип, бул бойдон тим койсок, же сага баш бербей, же бизге баш бербей калат. Рамис унчуккан жок. Уулуна колун сунду. Кел бери, көрдүңбү? Мындан кийин эки жакка барбай үйгө түз келесиң. Ошент балам, атаңдын сөзүн ук. Бурма жайланып отурду. Убакыт өтүп жатты. Күз, кышты, жаз жайды кууп жылдар өтө берди. Рамис жай чарбага өтүп, эки баласын тарбиялап, күнүмдүк көр тирлиги менен алаксый, мезгилдин агымына баш ийди. Жылдар өткөн сайын заман да өзгөрүп,
Мурун укпаган, көрбөгөн терминдер көбөйүп, анын арты менен жаңыча жашоо стили жаңы элге жайылды. Мен сенден кемминби же сендеги болгон убакат менде да болушу керек деген тирешүү акырындык менен кулачын жайып, эл арасында билинбей калыптана баштады. Биринин үйүнө бири кирбей, элде ырк кетти. Бул катаал жол өспүрүмдөргө да кедергисин тийгизип, алардын арасында да атаандашууну пайда кылды. Сенин атаң кедей же бай деген ажырым алардын ортолоруна чок салып, жарышуу, кийинүү же күнүмдүк жашоосуна керектөөгө курал катары ала жүрүшкөн акча, башкы ролду ойноп бөтөнчө кыздар үчүн чоң проблемага айланды. Рамис ошол көрүнүштөрдүн баарын өз көзү менен көрүп, колунда чакталуу оокаты болсо да, кызы Адинай үчүн аянган жок. Адинай жаштайынан ата-энесине күйүмдүү, боорукер болуп өстү. Ар кимдин проблемасы өзүнчө болуп, сырттан кошумча жардам келбегендиктен атасын аячу. Кызым деп көзү менен тең айланган Рамис анын ички сырын айттырбай билип, күнүмдүк керектөөсүн өз убагында аткарчу. Адинай жаштайынан чыйрак болуп өскөндүктөн сабагын жакшы окуду. Республикалык жалпы тестирлөө боюнча өткөрүлгөн сынакта жогорку балл алып, мединститутка өтүүгө жолдомо алды. Бул чоң сыймык Рамис үчүн күтүлбөгөндөй таасир калтыруу менен анын жашоо үчүн күрөшүүсүнүн эң алгачкы ийгилиги эле. Көпчүлүктүн алдында өзүнүн аты чыгып, кызына жолдомо тапшыруу аземи канчалык сыймык. Залда отурушкан ата-энелеринин арасынан суурулуп чыгышкан Мээрим менен Рамиске дуулдап кол чаап турушкан кары жашты бир сыйра караган Рамис келинчеги Мээримдин колун кыса кармап, ушундай кызды төрөп тарбиялап чоңойтконуна ыраазы болуп, өзүн толук бактылуу экенин сезди. Бул сыймык бак конгон кыдыр даарыган үй-бүлөнүн жолундагы эң биринчи этап эле. Адинай мединститутка өтүп, окуусунан камчы салдырбаганы менен күнүмдүк жашоосу акча менен өлчөнүп, орто заар үй-бүлөнүн киреше булагына оп тарта баштады. Кышкы, жазгы семестрлери да акчага бааланып, коррупциянын капшабына малынып сайрап турган Адинайды да далай жолу сындырды. Тапкан ташыганын кызына жөнөтүп жаткан Рамис жакырлана баштады. Бирок келечектен үмүт этип, кызы үчүн сыймыктанып, жаратканга сыйынып, артынын кайрымын тиленип жүрдү. Ал оюнун бат эле ишке ашаарын 3 уктаса түшүнө кирген эмес. Турмуштун өзүнө берилген аяосуз соккусу менен алектенип жүрүп, 3 жылдын өтүп кеткенин байкабай калды. Ал ортодон уулу кубанычта орто мектепти бүттү. Айыл ичиндеги эң салмактуу кесип катары мугалим болуу башкы ролду ойногондуктан уулун ошол кесипке түрттү. Окутпай койдуң деген токоналаттан кутулуп, уулум өзүмдөй болуп калбасын деген оюн ишке ашырды. Экөөнү чогуу квартирага киргизип коюп, кез-кез кабар алып, бактылуу күндөр өтүп жатты. Колундагы мыдыры азайса да, балдарым өз кесиптеринин ээси болушса, байлыгы өзгелер, ач калсак тойнаарбыз, жыртыгыбыз бүтөлөр деген ой менен жашап, күн кечирип, кабак кашын бүркөбөдү. Эшигинин алдында салаңдап, аарынын уюгундай топтошуп жаткан ат көтөргүс ырыскынын үйүн көздөй агып келе жатканын байкабады. Рамис мурун сүйгөнүнө жетпей, ара жолдо калып, турмуштун оор сыноосун башынан өткөрүп, тагдырдын буйругуна көнүп, түбөлүктүү жашоосу үчүн ачык күрөшкө чыкса, эми балдарынын адам болуп калыптанышына жанталашып, күч-аракетин жумшап, алардын багы үчүн күрөшкө чыгышы жашоонун өзү эле өмүр бою бүтпөгөн күрөш экени дагы бир тастыктады. Бул жашоо биргелет. Ошол жолдо пенде өз жолун табат же өмүрү ойрондоп түбөлүк жок болот. Эки жол тең татаал Рамис үчүн. Деги эле ушундай жолдордогу пенделер үчүн кээде турмуштун сыйлыгы тартууланат. Бул чанда болчу иш. Күз берекеси артып, шаардын көчөлөрүнө жер-жемиш батпай, элдин көңүлүн алакты кылат. Улам бири жакшы көрүнүп, экинчисин тандап, бири-бирин жөөлөшкөн элдер столдорго тизилип турушкан жер-жемиштердин баасын сурап, кээси алууга кол сунушса, кээсинен кайгып өтүшүп жолун улашат.
Кыдыр ата орун алышкан сатуучулар да өз товарларын мактоодон тажашпай, элди өзүнө тартууга аракет кылышат. Бул жол киши басуу үчүн жасалган менен базар экономикасы баш багаар замат сатуучулардын эң майлуу делген точкаларына айланган. Ош базарына чейин кеминде бир аялдамадан ашык жер ушундай типке айланган. Эртең мененки унаалардын тыгынына кабылган Жаныш магазинге жеткиче бир аз убакыт өтүп кетээрин ойлоп, Адинайды жөө баса берүүсүн суранды. Улам алдыга жылып, 3 катар тизилген машиналардын катарын толуктап турган жеңил унаасын бир карап коюп көпчүлүккө аралашкан Адинай элди аралап келе жатты. Мен да алгачкы соодамды ушундай жол менен баштадым эле деп ойлоду ичинен. Булардай болуп көп өтчү эмес. Эл толкун сымал бир жагына оодарылса, ошол жака бет алган сел экен го. Азыр баары Ош базарынан соода кылып калышты. Көпчүлүк деген көпчүлүк акырындык менен өтө берип, кечке чейин булар деле бир топ акча таап алышат. Адинай маңдайында тыпылдап соода кылып жаткан жаш келинди карап турду. Эже келиңиз, жакшы сорттолгон, мына караңыз. Жок, рахмат, мен жөн эле. Адинай жолун улады. Магазиндин алдында сатуучу келин турган эле. Экөө ичкери киришти. Бир аз убакыттан кийин Жаныш келди. Ади, биякты ирээттеп коюп ала митингге бар. А сенчи? Мени мэриядан чакырып жатышат. А эмнеге? Билбедим, барып көрөм да. Жаныш чыгып кетти. Адинай менен сатуучу келин туруп калышты. Эже, баягы эле түгөнбөгөн налогда. Ай ким билет, ал жагында шек жок эле. Андан көрө өйдөгү магазинге барайын. Эмне кем каршы бар экен? Азырынча баары толук эле көрүнөт эже. Түштөн кийин иреттейли. Бара бериңиз. Адинай ала митингге кетти. Магазиндин ичинде эл көп эле. Азык-түлүктөр коюлган витриналар бошогонсуп калганын көргөн. Кап Бегмайды сабагына барбай эле кой десем болмок экен деп ойлоду ичинен. Дароо бош орундарын толуктап товарларды тизип кирди. Түшкө маал Жаныш келди. Көңүлү салыңкы эле. Адинай кылып жаткан ишин дароо токтотуп, анын жанына барды. Эмне болду? Көңүлүң чөгүңкү экен. Жаныш колун шилтеп койду. Эмне болмок эле? Жакында шайлоо башталат эмеспи? Ошого даярданыш үчүн мэриянын талабы коюлду. Ал эмне талап? Өкмөттү колдоо үчүн кол топтоо. Шайлоого үгүт жүргүзүү үчүн каражат булактарын табуу. Элге үгүт жүргүзүү эң кеминде 100гө чукул шайлоочуну табуу. А эгер алардан баш тартсаң эмне болот? Биз бюджеттик мекеме белек. Ошону айтпайсыңбы? Анда туш-туштан кысым көрсөтүлүп, ачык эле ишкердик кылууга бут тосуулар болчудай. Экөө үндөбөй калышты. Ай ушу өкмөттүн ишкерлик чөйрөгө кылган мамилеси-ай. Налогду очойто төлөттүргөнү аз келгенсип, эми дагы жылаандын башын кылтыйта баштадыбы? Мындан сырткары берген акчалар кимдир бирөөлөрдүн капчыгын толтурууга кылган аракет экени ачык эле көрүнүп турбайбы? Меники го мейли, тиги кичи ишкерлик кылышкан бизнес чөйрөсүндөгү атууларга деле бул кысым жетчүдөй. Жаныш өкүнүчүн ачык эле билдирип, магазиндин төр жагына басып кетти. Саат 1ден өтүп калган эле. Адинай эс алуу үчүн даярдалган чакан бөлмөгө түшкү тамакты даярдатууга буйрук берди. Көбүнчө экөө кафелерден тамактанышчу. Жыргал, тиги кафеден 5 порция манты салып келе калчы. Калганы бар экен. Байкеңдин шаабайы бош, чогуу тамактаналы. Мейли эже. Тиги чыгып кетти. Адинай Жаныштын жанына басып барды. Ал терезеден сыртты карап турган эле. Жаныш, жүрүп бир аз эс алчы. Кайда? Тиги бөлмөгө. Обедти даярдатып койдум. Табитим жок болуп турат. Экөө жандай басышты. Эшикти ичинен илген сатуучу аял тигилерди тосуп алды. Кел Жаныш. Рахмат эже, убара кылып койдук окшойт. Замира бир топко барып калган аял эле. Баары эже деп сыйлашчу. Көңүлсүз отурган Жанышты сөзгө тарткысы келди. Эртеден бир жака барып келдиң окшойт. Ооба эже, мэрияга чакыртышыптыр. Шайлоо келе жатпайбы? Ошого кол топтоо дейт. Окуй, ага кандай тиешең бар? Ошондой болуп жатпайбы? Бизге окшогон колунда бир нерсеси бар бизнес чөйрөсү бийликтин оң колу болуп бербесе, бул шайлоодон утулуп калышы мүмкүн да. Анда башка өкмөт түзүлүп, иш принцибинин татаалдашына жол ачылаары боло келген көрүнүш эмеспи? Бул шайлоо ажобуздун жаңы шайлоонун убактысынын мөөнөтүнүн узарышына жол ачылат. Анын командасы жогорку добуш алып, атаандаштарынан алдыга озуп чыгышы керек. Замира баш чайкады.
Саясат дегенің ең кыйын нерсе экен го. Өз постун ээлеп калуу үчүн кандай нерселерге барууга болот? Ой эже, Адинай сөзгө аралашты. Биз эмес мектеп окуучуларынан өйдө шайлоо тууралуу сөз кылып калышканын көрүп таң каламыз. Кечээ 3 класстан окуган кызым мага депутаттарды шайлоо партиялык тип менен өтөөрүн айтып, кайсы партияга киреримди сурайт. Баары күлүп калышты. Жаныш ойлоо бир аз отурду. Азыр бардык жерде бул тууралуу сөздөр жүрүп жатат. Чоң иштер болуп кетет го. Бизге залакасы тийбесе болду. Ар кимиси ар башка ойго алаксып отуруп калышты. Кандай болсо дагы ажообуз түзгөн партияны шайлайт окшойбуз. Ага дагы 1-2 ай бар. Кылдырап иштей берели. Тигилер унчугушкан жок. Тамактанып болушуп туруп кетишти. Жаныш кичине тук этип алайын деп диванга кыйшайды. Кечинде Жаныш менен Адинай үйүнө кеч келишти. Алардын келе жатканын көргөн Мээрим алдынан тосту. Папа, эмнеге кеч келдиңер? Кызым, магазинден кеч чыгып калдык. Сабагың жакшыбы? Ооба, бүгүн жазуудан 5, күндөлүктө 4 алдым. Кана алып келчи көрөйүн. Шарип эжеңер жакшы окутуп жаткан го? Жаныш кызына көңүл бөлбөгөнүнө өкүндү. Атаң көрүү, иштеп жүрүп буларга да жакшы көңүл бурулган жок. Кызы теппейип сумкасын көтөрүп келди. Маңдайында кызыга карап отурган атасына дептерин сунду. Мына карачы папа, бүт 5. Кызым, чоң азамат болгон турбайсыңбы? Жакшы оку. Жаныш Мээримдин чачынан сылап так көтөрүп ала койду. Ушинтип жакшы оку, кызым. Ооба папа, ошентем. Шарип эжем да ушинтип айтат. Эмне деп? Жакшы оку, папаңды, мамаңды уятка калтырба, чоңойгондо элдин керегине жараган чоң кыз болосуң деп. Анан мен 5 алып келген сайын бааңды майладым деп көп акча берет. Ой, эжең аябай жакшы тура. Ал акчаны эмне кыласың? Коржик жейм. Анан акча алып барбаган балдарга да алып берем. Алар кимдер? Папа, билесиңби, биздин класста папасы да, мамасы да жок бир кыз бар. Биз жеп атсак ал кыз карап калат. Анан мен ага алып берем. Ошент кызым, боорукер болуп өс. Жаныш Мээримди бооруна бекем кысты. Ушул учурда сырттан Адинай кирди. Улам бир дептерин атасына көрсөтүп жаткан Мээримге ичи элжирей. Каралдым десе, жакшы окуп жатасыңбы? Ооба мама, папама алган бааларымды көрсөтүп жатам. Садага болоюн, ошентип жакшы оку. Адинай тигилердин жанына келди. Мама, билесиңби, Шарип эжем мага дайыма 5 алып келсем акча берип турат. Эмне үчүн? Айттым го, папама бобуреки бааларымды майлап берем. Ичинде кылдай кири жок наристенин жүзүнө тигилген Адинай Жанышты карады. Шарип эжең аябай жакшы турбайбы? Ооба, мама силер менен тура электе кетип каласыңар го. Шарип эжем тургузуп тамак берет, кийимдеримди тазалайт, мектепке алып барат. Мээрим балалык баягы сезими менен ичиндеги сырын айтып жатты. Анан сиз билесизби, биздин класста окушкан балдар кыздардын папасы, мамасы мектепке чейин алып барышат. Мээрим таарынгансып тултуйду. Берекем, таарынып калдыңбы? Биз таң атаар менен жумушка кетип жатпайбызбы? Сени Шарип эжеңе табыштап атабыз да. Адинай кызынын көңүлүн табууга аракет кылды. Мээрим дароо Адинайдын мойнуна асылды. Ооба билем, Шарип эжем да ошентип айтат. Адинай эс ала түштү. Бойтойгон садаган кетейин. Шарип эжең абдан жакшы экен го, бизди дагы туңгуюктан сууруп алгандай болду. Жаныш кызын көтөрүп ордунан турду. Акылдуум десе, биз сага туура тарбия бере албай жатабыз. Ага убактыбыз да жок. Бирок үйдө Шарип эжең бар кызым. Мээрим атасынын сөзүн түшүнгөнсүп, башын ийкегилеп койду. Жүрү кызым, кухняга чогуу чай ичели. Үчөө чогуу киришти. Сырттан чайнегин көтөрүп кирген Шарипа Мээримдин маңдайына келип отурду. Кана кызым, бүгүн канча алдың? 5 алдым эже. Кызым, жарайсың. Эже, папам менен мамам да көрдү. Кызына ичи элжирей түшкөн Жаныш колун чөнтөгүнө салды. Эже, кызыңыздын алган баасын мен майлап берейин. Ал 10 сомду Мээримге сунду. Рахмат. Көзүн күлмүңдөткөн кыз атасынын колунан акчаны алып, дароо окуу бөлмөсүнө чуркап кетти. Эже, туура тарбияңызды берип жатасыз. Бирок өзүңүзгө керектелчү акчаңыздан берип койгон жоксузбу? Жок, Жаныш. Баланын көңүлү найзык болот эмеспи? Анын мүнөзүн жакшы билсең, жоктон барды жасоого болот. Көбүнчө классындагы окуучулар Мээримге мактанышат окшойт. Папам, мамам жеткиреттешип, кээде мамамдар эмнеге мектепке алып барышпайт деп калат. Бирок анын да жообун таап койгом.
эже, аны да айтты. Негизинен көнүп калбайбы? Жок, азыр кичинекей эмеспи. Эс тартканда баарын түшүнүп калар. Үчөө унчукпай бир азга отурушту. Жаныш чайын ичип бүтүп, чөнтөгүнөн соткасын алды. Адинай, эртең таң эрте жолго чыкмай болдук Казакстанга. Эмнеге? Жапик Карабаевиччи бизнесмен. Ошонун Алматадагы дүң зоода борморун алмай болдум. Акчасын кайдан табабыз? Асмандын башын чапчыйт го. Бара-бара кутулабыз да. Өзү ошондой жолду айтты. Подырялбы? Ошондой десе да болот. Жаныш соткасындагы СМС менен жиберилген даректи көрсөттү. Мына адреси. Мени чогуу бар. Ары жак бери жагын карашып. Макул. Биякты Бегмай иреттеп турар. Бир күн жатып калабыз го. Алмата ошончолук ыраакпы? Жок. Жаныш жылмайып койду. Ашып кетсе 4 саатта болоор. Бизди чакыра албай жүрөм деп калуучу эле, балким коноктоп калабы? Мейли. Жаныш ордунан турду. Бегмайга соткаң менен абалды түшүндүрүп кой. Мен машинаны жолго даярдап коеюн. Сыртка чыгып бара жаткан күйөөсүн узата карап, албырып чыккан бетин эки колу менен басты. Анын абалын байкаган Шарипа: Адинай, бак караган адам асмандагы айдалам деп кол сунат. Ата-бабаларыбыз убазир жакшы, хан жакшы дешчү эле. Азыркы заманда катын жакшы, эр жакшы деп калышты. Башка эл бөтөн жерге барганы жатасыңар. Жанышты оңдоп түзөп, жакшы барып кел. Ак жолуңар ачык болсун. Эже, рахмат. Дайыма улуулук акыл-насаатыңызды айтып турасыз. Ади, силерге акыл айтчудай ким элем? Болгону 6 жаш улуумун. Эски кишилердин айткан акыл-насааттары эсиме келе калса айтып коем. Мен кайненемдин колунда 18 жыл жашапмын. Бейиши болгор жакшы адам эле. Мага турмушта болчу нерселерди айтып калчу. Дайыма эсиңе тутуп, ал кийин кереги тиет деп калаар эле. Тур, андан көрө эртерээк кийим-кечеңерди иретте. Адинай туруп бара жатып кайра кайрылды. Эже, жеңил эле кийинип алсакпы? Ошентесиңер го, азыр эрте жаз эмеспи? Алмата деле жылуураактыр. Адинай чыгып кетти. Сырттан кирген Жаныш уктоочу бөлмөсүндө Адинайдын соткасын кармалап отурганын көрдү. Бегмайга билдирип койдуңарбы? Жок, соткасын албай жатат. Бир нерсе кылып жүргөн го. СМС менен жазып ийдим. Кубанычын жашыра албай араң турган Адинай жанында отурган Жаныштын мойнуна асылды. Ой, кантесиң, асылбачы? Менин табышкер кожоюнум, суук көздөн, жаман сөздөн алыс болуп аман жүрсөң экен. Сага кантип ыраазычылыгымды билдире албай турам. Жаныш Адинайдын эки колун кармап өзүнөн оолактатты. Кээде жаш баладай болуп кетесиң. Мынча неге кубанып жатасың? Балким жакемдин койгон талабы оорураак болуп, оюбуздан чыкпай калабы деп кабатырланып жатам. Жаныш тескери карады. Анын ар бир кыймылын байкап отурган Адинай күйөөсүнүн көңүлүн көтөргүсү келди. Анчалык неге ойлонуп жатасың? Бараба көрөбүз. Андан көрө эртерээк жатып эс алчы. Буга чейин көздөгөн максатың орундалып турчу эмес беле? Ошондуктан оюбуздун ишке ашаарына күмөнүм жок. Ошондой эле болсо гана, сен үчүн үлпөт той болуп турса эле болду. Жаныш жылмайып койду. Анын эмнеси жаман? Жанымда сен болсоң эле болду. Бирок сенин мынчалык ойго батышыңды биринчи көрүшүм. Адинай күйөөсүн аяп кетти. Чоң магазиндин ээси болуштун артында ошончолук эсеп-кысабы бар эмеспи? Керээли кечке магазинде болуп, канчалык чарчап келбесин, түнү менен кириш-чыгышынын эсебин тактап туруу өтө көп энергияны талап кылаары канчалык оор. Адинай күйөөсүнүн көңүлүн көтөрүп коюуну ойлоп, жаңы эле чечинип төшөгүнө жаткан Жаныштын тулку денесине боюн таштады. Жигит дароо оодарылып, алдындагы балыктай туйлаган келинчегин сыга кучактап, жүзүнөн аймалап кирди. Ушул учурда телефондун үнү чырылдай, жигиттин селт этирди. Ал дароо колуна алды. Алдындагы көшүп бара жаткан Адинайдын чачына сылап, Бегмайдан экен деп кулагына шыбырады. Көзүн чала-була ачып, өзүн иретке келтире албай, буйдала түшкөн Адинай Жанышка башын жөлөп төшөгүнө отурду. Алло, угуп жатам. Эже, атам менен апам аябай кубанып жатышат. Аман-эсен барып келиңиздер. Силерге ак жол каалайбыз. Бияктан камсанабагыла, баары жайында болот. Анда жакшы кала кой. Адинай соткасын столго коюп, Жанышты сыга кучактады. Алардын кылган ишинин уурдаганы кирген, толукшуган айдын көмүш нуру тигилердин назик денелерин сылап өттү да, бир заматта түн пардасын кууп чыгып, чакан бөлмөнүн ичин күңүр түскө боёду. Ошол замат удаалаш жатышкан аял эркектин суналган денелери жарк этип көрүнө калды.
бирок артынан сая түшүп жер бетинен нурун чачыратпай думуктуруп басууга аракет кылган кара булуттун тарбайган сүлөкөтү дароо терезеден түшкөн айдын күмүш нурун оп тартып соруп өз үстөмдүгүн орнотту. Ушул учурда денеси жыйырыла түшкөн келин дардайып жаткан күйөөсүнүн буту колун түзөп, жерде калган жууркан менен жаап, өзү жанына оңдонуп жатты. Көзү умаштай ачылып, шалдырай түшкөн дене боюн түзөдү. Атаң көрүү деп күрсүнүп алды. Ичинен ойносом оюнга, күлсөм күлкүгө тойбой турган курагым ушул мезгил экен го. Кудай ушунумду кут кылсын. Минтип жанымда арзып сүйгөн эркегим жатса, алам дегеним колума тийсе, баскан изим өчпөй, сүйлөгөн сөзүм эм болуп турса, телегей тегиз жашоо деген ушул да, деген шыбыр көкүрөгүн тээп терең дем алды. Жанындагы уктап жаткан күйөөсүн аяр кучактап, буруксуган тааныш жытын искегиледи. Ошол учурда күйөөсү өзүн көздөй оодарылып, келинчегинин жүзүн өзүнө бурду. Ади, дагы деле уктай элексиңби? Ооба, ойгонуп кеттим. Түн бир топ болуп калган го. Билбедим. Экөө үнсүз бир азга жатышты. Жаныш, Жапик Карабаевич менен кандайча тааныштыгың бар? Сага дайыма дем болуп турат. Ади, ал узак сөз. Эгер кызыксаң айтып берейин. Адинай башын көтөрүп Жаныштын жүзүн тиктеди. Уккум келет. Атабыз тааныбаган Казакстандын жараны сага ата баладай үйрүлүп түшүп, бизнесиңдин жүрүш-турушуна көп салымын кошуп келет. Аның туура, мен дагы ошончолук кызмат кылчумун. Жаныш ойлонуп бир аз жатты. Ал кездер Килейген Союздун гүлдөп турган убагы эле. Жаныш орто мектепти бүтөөр менен шаарга келип, институтка тапшырды. Бирок конкурстан кулап үйүнө барды. Атасы Мансур үйрүлүп түшүп, жалгыз баламды кантип эл катары окута албайын, айлаң кетсе техникумга тапшыр деп кайра жөнөттү. Бул жолу Жаныштын жолу ачылып, Бишкектеги торговый техникумга өтүп кетти. Күндөр айга алмашып, убакыт шыпылдап өтө баштады. Студенттин жашоосундагы күнүмдүк тиричилиги акчага байланып, жаш жигиттин эркин майыштыра, акча маселесин алдын торобай окуудан кетүүгө мажбурлап турду. Бул оюнуна дароо чечим чыгарууга жигиттин намысы каршы болуп, жаш жигит шаарда иштеп, акча таап, сырттан окуп бүтүрүүнү максат кылды. Убактылуу сабагына барбай, туруктуу жумуш издеп, бир жума убараланды. Бир күнү жатаканасынын тушундагы аялдамада илинген жарыяны колуна алып, көрсөтүлгөн дарек боюнча таап барды. Сырттан бышыкталып тосулган чоң объектинин короосуна адеп баш бакканда эле алдын торогон кароолчу жигитти бир сыйра сынагансып карап турду. Иним, жумуш издеп келдиңби дечи? Ооба, могуреки көрсөтүлгөн дарек боюнча. Колундагы кагазды тигиге сунду. Да, жигит, келгениң дурус. Бул ишке сага окшогон көп жигиттер тартылып, бирок чыдай алышпай, баары эле кетип калышканына күбө болуп жүрөм. Анткени сен иштечи, жумуш оор. Мейли аксакал, кароолчу кол шилтеп койду. Эр көзүңдө, анда бир аз тура тур. Бул жердин директору азыр эле чыгып кетти. Жаныш кароолчу отурган кичинекей бөлмөдө отуруп калды. Көп өтпөй, чоң кара жип келип токтоду. Кароолчу ордунан туруп, дарбазаны ачып тигиге белги берди. Жаныш короого кирген машинанын артынан ээрчий басты. Короо аябай кенен эле. Ичинде чүмкөлгөн чоң-чоң камаздардын тизилип турганын көргөн директор түз эле камаздар турган жерге барды. Жаныш директордун өзүнө жолугуунун ыңгайын издеп, кадамын жайлатты. Директор топтошуп турушкан адамдарга жолугуп, артына бурулду. Аны утурлай баскан жигит алдынан чыкты. Саламатсызбы? Саламат, келе кой. Мен жумуш издеп келдим эле. Анда жакшы экен. Жаныш колундагы даректи көрсөттү. Жигитти сынай тиктеген тиги жүрү артман дегендей белги берип жолун улады. Жигит аны ээрчиди. Анча жазалгаланбаган жупуну кабинеттин кире беришинде отурган секретарь кызга токтой калды. Жапик Карабаевичти таап келчи мага, кирсин. Секретарь кыз дароо сыртка чыгып кетти. Жаныш директор менен кошо кирүүдөн айбыгып аз убакыт турду. Уруксаат бекен? Да, кире кой. Жазып жаткан кагазын токтото коюп, Жанышты көздөй басты. Келе кой, жигит. Иш издеп келдим деп жаттың беле? Адеп таанышып алалы. Атың ким? Жаныш. Кайда турасың? Шаарда. Аны билип атам. Айылдык көрүнөсүң. Ооба, сокулуктан болом. Жакшы анда, иш мындай, грузчик болосуң.
Жаныш башын ийгеди. Директор унун көтөрүнгө чыгарды. Мурда мындай иш менен иштеген белең? Жок, ошонун чатагы экен. Директор чыдай алар бекенсиң деген ниетте чымыр денелүү жигитти сынагансып бир аз отурду. Так, Жаныш, азыр сенин прямой кожоюнуң Жапек Карабаевич деген келет. Ошондо кир деп кошул деп койду. Жаныш сыртта бир топко отурду. Бир маалда секретарь кыздын жанына барды. Сизден бир нерсе сурайын дедим эле. Айтыңыз, алиги Жапек Карабаевич эмеспи? Ооба, анда эмне ишиңиз бар эле? Жөн жай эле, директор ошол киши менен чогуу кир деген эле. Кире берсем болобу? Кыз жигитти кое туруңуз дегенсип ордунан турду. Азыр билип чыгайын, отура туруңуз. Директордун үстүнө кирген секретарь кыз бат эле чыкты. Сизди кирсин дешти. Рахмат. Жаныш тигилердин үстүнө киргенде директор ушул дегендей тигиге белги берип ээк какты. Маңдайында отурган бейтааныш адам колун ушалап: «Жакшы жигит, учурунда келген турбайсыңбы? Жумушчу күчү жетишпей жатты эле», деп ордунан турду. Жигитти далга таптап: «Жүрү кеттик», деп алдыга басты. Экөө сыртка чыгышып, КамАЗдар турган жакка басышты. Кана жигит, таанышып алалы. Жапек Карабаевич ушул мекеменин экспедитору болом. Жигит саал башын ийди. Жаныш Мансурович деп чакырсаңыз болот. Жакшы экен. Бул жер азык-түлүк продуктылары топтолгон склад. Кыргызстан боюнча 2 жерде болсо ошонун бири. Абалды түшүнөсүң да, сен ушул жерге иштейин деп келдиң да, туурабы? Ооба. Анда кылчу ишиң оор, сырттан келген товарларды моурекки турган складдарга жыйуу, эки жака чыгаруу үчүн унааларга жүктөө, күнүмдүк болчу жумушуң. Сага окшогон 10 бала бар. Экөө кобурашып келе жатышып, коробкалар жүктөлүп жаткан КамАздын жанына келишти. Кана жигиттер, канчасын бүтүрүп ийдиңер? Дагы 30 коробка жүктөө керек. Анда бир аз эс алгыла. Жапек Карабаевич Жанышты далга таптады. Мына жигиттер, кечөөкү кеткен грузчиктин ордуна. Анда бул КамАзды жолдон кармабай узатып ийгиле, анан кенен таанышасыңар. Тигилер бир аздан соң ишке киришти. Жаныш ойго батып үнсүз жатты. Адинай башын көтөрүп, жүзүнө үңүлдү. Сенин башыңан да көп нерсе өткөн турбайбы? Ооба, андан бери 20 жылга чукул убакыт болду. Мен иштеген жер республика боюнча азык-түлүк продуктулар топтогон чоң база экен. Сырттан алынып келинген продуктуларды кабыл алып, республиканын аймактарына жайгашкан магазиндерге таратчу эле. Ал жерде иштеген начальниктер бат-бат айырбашталчу. Себеби республикабыздагы белгилүү аткаминерлерибиз үчүн күнүмдүк керектөөсүнө даярдаган майлуу сүттүү жер болгондуктан алар үчүн саан уйдай кызмат кылчу. Ошол чыгымдарды жабуу түздөн-түз директордун иши болгондуктан кошуп жазуу көп болуп, жел кириштөө четтен чыкчу. Ошол эле мезгилде бат-бат ревизия басып, бул ЧПлардын бети ачылып да калчу. Мен жумушка кирген алгачкы күндөрдөн баштап чогуу иштешкен балдарга үстүртүдөн караган бригадир сыяктуу жумушту сунушташты. Себеби алардын көбү эч жерде окушпаган жаштар эле. Мен окуган торговый техникум бул жердин керектүү кадры болгондуктан орто звенодогу адис катары кабыл алынсам керек. Жумушту алып кетүүдө көп кыйналган жокмун. Биздин негизги ишибиз складдан алынган продуктыларды унааларга жүктөө же сырттан алынып келинген продуктыларды складдарга жыйноо менен чектелчүбүз. Убакыт өтүп жатты. Көп өтпөй начальнигибиз айырбашталды. Ошого удаа чоң ревизия басып, жарым айдай текшерүү жүрдү. Мен күнүгө бир маал келип, Жапек Карабаевичке жолугуп жүрдүм. Бир күнү иштин чоо жайын сурадым. Ал кабагын ачкан жок. Жигит, сага айтканда эмне? Акы чүкүсүнө түшүнмөк белең деп койду. Көрсө, алиги начальнигибиздин ичип жегени билиниптир. Жакшысы чуулгандуу иштин ырбап кетишин каалабай, баардык күнөөнү өзүнө алып, жоопкерчиликке тартылып кете берди. Анын ордуна жаңы начальник келди. Жумуш кадимкидей жүрө баштады. Бир күнү Жапек Карабаевич мени чакырып, начальниктин кабылдамасына кирдик. Тиги столуна чалкалай отурду. Так, келдиңерби? Биз башыбызды ийкеп тим болдук. Эмесе сөз мындай: өткөн ревизияда бир топ ЧПнын бети ачылып, ага тиешеси болгон айрым кадрлар иштен четтетилди. Алардын ордуна керектүү кадрларды ишке тартууга дирекцияда каралып, силердин адресиңерге жылуу пикирлер айтылды. Экспедитор Жапек Карабаевич, сиз бүгүндөн баштап бөлүмдүн жетектөөчү адистигине көтөрүлүңүз. Сиз Жаныш Мансурович Жапек Карабаевичтин ордуна экспедитор болуп дайындалдыңыз.
Жаңы иш ордуңар үчүн куттуктайм деп колубуздан кармады. Көрсө, жогорку жактан жаш кадрларды ишке тартуу маселеси каралып, ошол жолдо жаш кадр катары менин адресим сунушталыптыр. Бул ишти алып кетүү мен үчүн жеңил эле болду. Себеби Жапек Карабаевич көп жардам берди. Иш боюнча көбүнчө экөөбүз жолдо чогуу жүрчүбүз. Кээ күндөрү анын үйүндө түнөп да жүрдүм. Ошол кезде Алмата шаарында Союз учурунда курулган эң чоң база бар эле. Союздук республикалардан экспорттолгон товарлар ошол базада топтолчу. Ал жерден Орто Азияда орун алган республикаларга жөнөтүлчү. Анткени Орусия тарапка кетүүчү жалгыз гана жол Казакстан аркылуу өтөт эмеспи. Жапек Карабаевич экөөбүздүн көбүнчө иш сапарыбыз ушул Алматада өттү. Ишке байланыштуу чогуу жүргөндүктөн кадимки ага энедей болуп кеттик. Ал атадан жалгыз эле. Учурда ата-энеси чоң кызматтарда иштеп жүрүшүп, үйлөнүү маселеси кечирээк көңүл бөлүшкөндүктөн жаш өтүп кетип бир эле балалуу болуп калышканын айтышып өкүнүп калышаарын Жапек Карабаевич көп эскерчү. Алардын жерлиги казакстандык болушкан, бирок Жапек Кыргызстанда төрөлүп өскөн. Ата-энеси пенсияга чыгышкан соң Алматага көчүп кетишкен. Алардын арты менен Жапек Карабаевич көп жылдар ошол базада экспедитор болуп иштептир. Менин ал жерде иштегениме 2 жылга чукулдап, окуумду бүтүрүп алууга жетиштим. Күндөр өткөн сайын иши оорлой баштады. Мурда угуп көрбөгөн рекет деген пайда болуп, майлуу сүттүү орундарда отурушкан чиновниктердин буттарына чалынып, коркутуп үркүтүү аркылуу акча талап кылышса, ат тезегин кургатпай налогу бир келип, санэпидстанция болбогон нерселер үчүн штраф салып, иштөөгө мүмкүнчүлүк бербей ооздуктай баштады. Бул иштерди өз көзү менен көргөн Жапек Карабаевич Кыргызстан криминалдык өлкөгө айланып бара жатат деп ачык эле айтчу. Ошол чуулгандуу иштердин артынан демократия деген термин пайда болду. Андан соң Союз таркады. Чоң завод, фабрикалар, килейген чарбалар тарап, карапайым элдин талоосуна калды. Эл үчүн иштеп келген чоң объектилер болбогон акчага сатылып жатты. Көп узабай биз иштеп турган чоң базада ишмердигин токтотту. Бир күнү Жапек Карабаевич үйүнө чакырды. Мен кечирээк бардым. Ал Казакстанда көчкөнү жатыптыр. Ошол жылдарда Кыргызстанда жашашкан чет элдик тургундар жапырт көчүп кете башташкан. Мени жылуу кабыл алды. Кел иним, абалды көрүп турасың. Мамлекеттин бүлүнүшү эң жаман нерсе. Ордуна келиш кыйын. 70 жылда курулган мамлекеттин байлыгы эл колуна өтүп кетти. Эми кыргыз эли байып, мамлекетти жардылана баштайт. Арты кандай болоорун билбейм. Сени чакырганым эл алган нерседен кур калба. Азыр жутунгандардын заманы. Буга чейинки иштеген ишиңди пайдалан. Айтайын дегеним, экспедитор болуп иштеп жүрүп, жогору жактагылар менен алеке түзүп алганыңды билем. Ошолорду ортомчу кылып, жок дегенде эл үчүн кызмат кылып келген бир объектини менчиктештирип ал. Бул сага айткан агалык акыл насаатым, деди. Экөөбүз ойлонуп отуруп, көп чоң магазиндердин сатылып кеткенин көрдүк. Азыркы Ош базарындагы оптовый магазиним сатыла элек экен. Жапек Карабаевич дагы ортого түшүп жатып, араң дегенде чыгарып алууга жетиштим. Көп өтпөй Жапек Карабаевич Алматага көчүп кетти. Ал жакта ата-энесинин байлыгы аркылуу салынган магазиндери бар эле. Бир күнү атайын мени издеп келиптир. Магазиндин иштетүүгө каражат таба албай, кредит алууга документ топтоп жүргөм. Экөөбүз Ош базарынын оозунан жолугуп калдык. О, Жаке, сени издеп тиги магазиниңе барган элем, бирок жабык турат го. Магазинди иштете элекмин. Колдо болгон мылтырымды сактап, ичин капиталдык ремонттон араң өткөрдүм. Ошондой да. Качан ачайын деп жатасың? Азырынча күн болжой элекмин. Эң кеминде 200 000 сомдук продуктыларын алыш керек. Ага каражатым жетпей жатат. Анда чатак экен. Мен сага ошол иш менен келгенмин. Анын бул айтканын түшүнбөй калдым. Акыбалымды байкай калды көрүнөт, далымдан таптады. Эч нерсе эмес, жигит, жүрү, оболу магазиниңдин ичин көрөлү. Экөөбүз ээрчишип соодага даяр болгон магазиниме келдик. Ого, жакшы жасаткан турбайсыңбы? Жапек Карабаевич ичин кыдырып жүрдү. Убакыт түшкө чукулдап калгандыктан ага тамак алып берүүнү чечтим. Жапек Карабаевич, жүрүңүз, кафеге кирели. Ал каршы болгон жок. Маңдайдагы жаңы ачылган кафеге кирдик. Так, Жаке, сага келген себебимди айтайын. Азыр Кыргызстанда кондитердик азыктарды чыгаруучу ишканалар ишмердигин токтото башташса керек.
Себеби өлкө боюнча кайра куруу шарапаты жүрүп, карапайым эл үчүн оор мезгил башталат. Алып сатаардын күнү тууйт. Сенин магазиниң дүң баада сатыла турган арзан товарлар менен жабдылышы керек. Ошондо ишиң алдыга жүрөт. Карапайым элдин күнүмдүк керектөөсүнө жарай турган продуктыларга басым жаса. Менин оюм да ошондой. Товарды кай жактан алаарыңды чуктап алдыңбы? Сизден алып турам да. Вот туура айтасың. Мен дагы ошол иш менен келгем. Азырынча сага подерал берип турам. Мен аябай сүйүнүп кеттим. Экөөбүздүн бул жолку жолугушуубуз менин пайдама чечилди. Айына бир жолу доставка кылууга договорлоштук. Бул магазинимдин ачылышы мени ишкерлик чөйрөсүнө аралашуума жол ачты. Бирок атадан жалгыз болгон жаман экен. Эгер агам же иним болгондо колмо-кол, бутма-бут болуп, ишти алдыга жылдырууга жардамдашаар эле. Учурунда баардык ишти алдыга жылдыруу үчүн жалгыз өзүм жүгүрдүм. Эрте үйлөнүшүмө Жапек Карабаевич каршы болчу. Азыр жашсың, ден соолугуң болсо ал мезгил качпайт. Заман өзгөрүлгөнү турат. Үстүңдө үйүң, алдыңда унааң, иштеген ишиң болсун. Жашоо бул өзү күрөш. Алдыңа максат кой. Ошону бет алып, ага жетүүгө умтул. Ара жолдо калып утулба. Бул менин башыман өткөн дээр эле. Айткандай, улам бир проблемам чыгып, ишим чачтан көп болгон күндөр артта калды. Азыр баарын унутуп, койнумда мени колдоор ай жүздүү жарым, эркелетип жүзүнөн сүйгөн уул кызым, иштеген ишим бар. Жаныш жанында жаткан келинчегин кучактады. Мына менин жомогум. Эң сонун экен. Жапек Карабаевичтей адамдар көп болсо гана. Чын эле ата баладай мамиледе турбайсыңарбы? Буюрса эртең дагы бир сюрпризин даярдап жаткан чыгар. Ошондой болушу да мүмкүн. Экөө эки жаздыкка баштарын коюп, тескери карай оодарылып кетишти. Ортодогу ээн-сүрөөнү сезген Адинай жуурканды коомай кармап күйөөсүн кымтылады. Ал эбак уктап кеткен экен. Аздан соң чакан бөлмөнү ээлеп жаткан коюу түн келиндин ой чабытын акырындык менен бууп, жан эргиткен таттуу уйкуну аралатты. Эртеси таң эрте жолго чыгышкан экөө бат эле чек арадан өтүшүп, Казакстандын эң таласы менен келе жатышты. Жол бою эки жагына көз жаптырган Адинай боз адырлуу талааларды үнсүз тиктейт. Ар кимдин туулган жери көзүнө көркөмдүү көрүнөт окшойт. Бизде деле мындай жерлерибиз бар, бирок алар мынчалык сезилбейт го. Бөтөнчө шаркырап аккан суулары, айдоо аянттары жок эс экен. Адинай ушул ой чабытынан чыга албай жатып, бөтөн элдин жеринде жүргөнүн эстей калды. Денеси дүр эте түштү. Келинчегинин ар бир кыймылын байкап келе жаткан Жаныш анын кароосунан силкип койду. Ой, эмне, уйкуң келдиби? Жок, айланага көз жаптырып келе жатам. Казактын талаасы кенен болот, бирок суусу гана жок. Ошондой экен. Мелтиреген асфальт жол менен зуулдап келе жаткан жол тандабасын салмак менен башкарып, алды жагынан көзүн албаган Жаныш суктанганын жашыра алган жок. Карачы, жолдун салынганын. Биз кантип ушундай жолго жетишебиз? Ага да убакыт келээр. Мамлекеттин байлыгы салынган жолдорунан байкалат. А биздеги керек болсо шаар ичиндеги асфальт жолдорубуздун көбү жараксыз абалга жетип калды. Койчу, өз өлкөңдү критикалабай. Андан көрө алдыда боло турган иш боюнча сүйлөшөлүчү. Жапек Карабаевичтин сунушу негизинен туура. Бизге берчү магазини Кыргызстандан чыгарылган товарлар менен толук жабдылып, оптовый соода ачсак дейт. Бирок менин ээлик кылышымды сунуштап жатат. Экинчи варианту ошол магазинин мага сатам дейт. Ал киши эки жагын тең бизге ыйгарган турат. Ооба, Адинай унчукпай калды. Менде бир ой бар. Магазинди сатып эле Жамбылдагы эже жездемди иштетип койсок деп турам. Себеби жездем алматалык болот. Кийинчерээк Жамбылда оокат кылуу бир аз жеңилирээк экен деп көчүп келишкен. Азыр деле соода менен күн көрүшөт. Демек магазинди иштетип кете алаарына шек жок. Ал оюң туура экен. Экөөбүз үйлөнгөндө тойдо бир келишкен эле, андан бери көрө элекмин. Ооба, айылга келип турушат. Биз деле барсак болмок. Иштеп жүрүп баардыгын жыйыштырып койдук. Экөө тең үндөбөй калышты. Жаныш Ариет деле чоңоюп калды. Быйыл 1-класска кирет. Шаардан окутабызбы? Жаныш келинчегинин кабилет берген суроосуна жооп бере албай тайсалдай түштү. Жок. Адинай аны суроолуу карады. Эмне үчүн? Сен түшүнөсүңбү? Ал ата-энемди бакчу бала. Мен ошол үйдө болушум керек болчу. Минтип бөлүнүп кеттим. Ариетти колдоруна алгандан бери бул теманы козгобой калышты.
Демек Ариет айылдан эле окуйт. Сен дагы экинчи бул теманы козгобо. Анда жөндүү экен. Бирок сагына берем каралдымды. Апам менен атам эмне деген азап менен жоңой түштү. Бир топ жашка чыкканда алып кетишти эле. Эми кол арага жарап аларды бакса экен. Экөө сүйлөшүп отурушуп Алматага кирип барышты. Улам көркөмдөлүп салынган объектилерден көзүн албай келе жаткан Адинай эки жагын карап жатты. Алмата кенен салынган кооз шаар тура. Биз али центрине жете элекпиз. Азыр шаарга жаңы кирбедикпи? Биз барчу дарек центрди басып өтөбү? Жок, азыр убактыбыз бар, сага көрсөтүп коеюн деп чечтим. Мейлиң анда. Ушул учурда Жаныштын соткасы шыңгырап калды. Алло, угуп жатам. Саламатсызбы? Алматага жаңы эле кирдим. 1 саатка чукулдап барып калам. Жапек Карабаевич күтүп жатыптыр. Сакалдуу кишини күттүргөнүбүз уят го. Койсоңчу болбогон кепти. Ал эмне биз менен кошо келе жатты беле? Алматага келе элегиңе 10 жылдай болуп калыптыр. Мен деле эки жакты көргүм келип турат. Жаныш жол тандабасынын ылдамдыгын жайлатып четки линияга түштү. Ооба, ырас эле кооз шаар экен. Шаар ичиндеги кымкуут Адинайдын көңүлүн буруп, өзү кошо аралашып кеткиси келди. Бишкектеги көрүнүштүн бирин жокту жолуктура албады. Баары өз жайында болуп, бул жердин тартиби өтө күчтүү экени сезилди. Карачы Жаныш, мага бөтөнчө тазалыгы жакты. Бирок Бишкек бул шаардан көркөмдүүлүгү менен өтүп кеткен шаар болгондон кийин анда баардыгы болот. Биз азыр Алматынын Центральный көчөсүндө жүрөбүз. Ошондой дейчи. Жаныш светофордон оңго бурулду. Кой Ади, алиги магазиниңибизге баралы. Эгер колубузга тийип калса, Алматыны далай кыдырабыз. Жаныш көрсөтүлгөн даректи бат эле таап барды. 2 кабаттуу заңкайган имараттын айланасындагы унааларды көрүп апкаарый түштү. Эң чоң оптовый магазин турбайбы? Адинай кирип чыккан адамдардан көзүн албады. Чын эле ошондой экен. Жаныш магазиндин алдына барып токтоду. Ичкериден чыгып келе жаткан Жапек Карабаевич эки колун сунду. Жаке, айланайын, келдиңби? Ооба аксакал, күтүп калган жоксузбу? Жок, жол алыс да. Ади балам да ырас келген турбайбы? Жүргүлө ичкери кирели. Үчөө магазинге киришти. Кардарларды тейлеп жаткан сатуучу келин тигилер менен сыпайы учурашты. Келиңиздер, соода кылыңыздар. Мариям, булар бизге келген коноктор. Эжең кайда? Азыр эле тиги кабинетке киргендей болду. Жапек алдыга басты. Адеп тамактанып алалы. Чарчап келген чыгарсыздар. Анда чоң эмес жасалгаланган бөлмөнүн ичи иреттелип, ортодогу столдун үстү тамак ашка толгон эле. Тигилер кирип келишкенде чай коюп жүргөн Сайра алдыларына чыкты. Аман эсен келдиңерби? Ооба эже, келдик. Буколуктуңбу? Сени көрбөгөнүмө бир топ жыл болду. Жаш кезиңде үйгө көп келчү элең. Ооба эже, иштеп жүрүп кол деле көп бошобойт. Анан кантип мегелеңер? Жапек экөөңөрдүн ишиңер бир болчу. Бул агаң азыр деле чуркап жүрөт. Сооданын жолу иштерман адамды сүйөт тура. Деги аман жүрсөңөр болду. Орто бойлуу, шыпылдаган жылдыздуу аялды Адинай жактырып калды. Ал ийилип, сыпайыгерчилигин көрсөттү. Амансызбы эже? Ооба каралдым. Маңдайың ачык жаркылдаган жан экенсиң. Багың ачылсын. Адинайдын чекесинен сүйдү. Келгиле отургула. Баары столго отурушту. Так, Жаныш, мен койгон талаптын кайсынысын тандадың? Жаныш ойлонуп бир аз турду. Экөө тең эле мен үчүн бирдей болуп турат. Жок, ар нерсенин башынын ачык болушу жакшы. Мен магазинди сатайын деп эле чечтим. Себеби биз Астанага көчкөн жатабыз. Ал жактан келип кетиш мага деле кыйын. Анда сиз ойлогондой болсун. Сенин дароо макул болбогонуңдан бул магазинди иштетип кете алчу киши таап алганго деген ойго келип турдум. Ал жагын чуктай элекмин. Бирок Жамбылда эже-жездем бар. Алар азыр эмне иш кылышат? Соодада эле. Анда ал оюң туура экен. Аларга бул иш боюнча айттың беле? Жок. Бир жаңсыл болгондон кийин айтайын деп чечтим. Жигит, эже-жездең миграциялык жол менен иштеп жүрүшөбү? Жездебиз алматалык болот. Экөө окуп жүрүшүп баш кошуп алышкан. Аппале, анда бул оюң абдан туура экен. Ошондой кылып магазиндин ишин алдыга жүргүзүп кет. Казактарда көрө албастыктар деле бар. Эртеби кечпи сагаз алакасын тийгизип коюшу мүмкүн. Алмата боюнча кулачы кенен жайылган оптовый магазин кардарларын көп. 12 адам тейлейт. Жаныш менен Адинай бири-бирин тиктешип отуруп калышты. Мынчалык чоң магазинге ээлик кылабыз дешип ойлошкон эмес эле. Жүргүлө сыртка чыгып, аралап көргүлө, калганын үйдөн сүйлөшөлү.
Тигилер сыртка чыгышты. Кечке маал Жапек Карабаевдин үйүндө олтурушту. Сөздөн сөз чыгып, экөө өз иштеринен көп алыстай алышпай, соода менен бизнес чөйрөсүнө кирип, анын күнгөй тескейине сөз өңүтүн бурушат. Ар бир адамдын бул дүйнөгө жаралганда маңдайына жазылган жазуусу аны жетелеп, бул жалган дүйнөнүн өмүрү түгөнгүс өлүү дүйнөсүнө көңүлүн буруп, адам пендесин азгырат эмеспи? Ага жетиш үчүн акчанын да, оокат дүнүйөнүн кулу болмоюн, ал ишке ашпайт. Ошол өңүттө бир столдо отурушкан эки пенде артында калган эң жөнөкөй жана сыймыктана алчу өмүр чыйырларын эстей отурушту. Бирок коюн кончуна куюлуп турган ырыскы топурактай сапырылган акча эстерин эңги-деңги кылып, болгон сайын жутунуп дагы болсо экен дегенден көздөрү кызарып, жанталашып кол созушкандары ойлоруна да келген жок. Экөө эки мамлекеттин жарандары болушса да, аларды бизнес чөйрөсү бириктирип койгону тагдыр тамашасы эле. Заман түп орду менен өзгөрүлүп, баарын акча гана чечип калган бул мезгил алар үчүн жаралгансып, эмнени ойлошсо ошону алууга кудуреттери жеткен чак. Кандай сөз ыргытсаң да, булар бири-биринен кем калышпай, туруштук бере алчу чоң күчкө ээ болгон кездери. Бөтөн жер, бөтөн элде болбосун, чөнтөгүнө самандай сапырылган акчанын куюлуп турарын сезген Жаныш Жапек Карабаевдин магазинди канчага бааласа да алаарын билдирди. О, Крутойм, мен муну күн мурунтан ойлогом, бирок катуу кетпейли, сен деле мага көп каралаштың. Ооба аксакал, Казакстандан барган товарлардын басымдуу бөлүгү элибизге өтүмдүү болуп, учурунда мен соодамды бир топ кеңейтип алууга жетиштим. Ал кез башка эле, Кыргызстанда бир топ ишканалар татааланып кетпедиби? Бизде андай иштерге жол берилген жок. Кадимкидей иштеп, элге кызмат кылып турду. Көп өтпөй силерде деле бул иш кайра жанданды, бирок мамлекетиңер бир топ аксап калды. Ишкерлик чөйрөсүнүн кулачы жайылып, эми бутунан туруп кетти. Ооба, аныңызда карет жок. Эми ошол ишкердик чөйрөнүн арты менен кайрадан калыбына келтирилген кичи ишканалардын чыгарган продукциясын бул магазиниме коюуларын ойлоп төбөм көккө жетип турат. Да, жигит, бизде азык-түлүк продуктылары жылдан жылга кымбаттап баратат. Баарын сырттан алып келебиз. Сен Кыргызстанда коюлган баа менен алып келген товарларыңды сатууга чыгарсаң, бата эле магазиниңдин башын куткарып аласың. Бирок азыр ишкерлик чөйрөсү күн санап өсүүдө. Кайсыл жерге барбагын кафе менен магазиндер козгарындай өсүп чыкты го. Алматада деле ошондой көрүнүш бар экенин баамдадым. Бирок эсиңе салам, Алматадагы ошол кичи магазиндер сенин оптоюңан алаарын да унутпа. Баары күлүп калышты. Конок күтүү аз эминдеги сыйлуу орунду ээлеп, түрлүү тамак-ашка тамадалык кылып ортодо тейлеп жүргөн арактын бөтөлкөлөрү темир шапкесин улам-улам алып тердеп кургап, өз миссиясын өтөгөн соң, артындагы жаңысына жол берип, конок шааниси чыгарып, түн ортосуна чейин кызматын кылып жүрдү. Жаныш менен Адинай магазиндин продуктлары сатылып бүтүп, башы бошогонго бир айга чейинки убакытты чукташып, эртеси жолго чыгышты. Алмата шаары боюнча эки магазиндин бири атыккан бул чоң соода түйүнү $1 миллион бааланып, Жаныштын ээлигине өттү. Ташы өйдө кулаган пенделер үчүн бул демейдеги эле көрүнүш эле. Өз өлкөсүндөгү жаңыдан түптөлө баштаган бизнеси коңшу мамлекеттерде кулачын жайылтып, эл үчүн кызмат кылып калаарына мүмкүнчүлүк түзүлөөрүн Жаныштын түшүнө да кирген эмес. Жаш болсо да ушунчалык чоң даражага көтөрүлүүсү аны бир топ дел өөрүтүп койду. Убакыттын өтүшү менен белгиленген күнү келип, унааларга жүктөлгөн товарларын коштоп барып, жаңы ачылган соода түйүнүн ачты. Ага ээлик кылууну эжеси менен жездесине берип, үстүнө кам-каймагын калпып турду. Жаныштын бул бизнеси карапайым элге да шарапатын тийгизип, колдо болгон мүмкүнчүлүгүн аябай, элдин багын өстүргөн продукциялары кымбат баада Казакстанга сатыла баштады.
Бул дүйнөгө жашоо үчүн келген пенде азуусун айга бөлөп турса да, өзүнүн кыйла күчтүү турмуш туткунуна кабылтып, өмүрү өткүчө бүтпөгөн күрөш менен алектентип коет тура. Ошол жолдо көз ачып жумганча өтүп кетчү өмүрүндө утууга же утулууга бир гана шанс келет. Ал маңдайындагы жазууң Жаныш ошол улуу көчтү жаш кезимде эле өзүнө ыйгарууга жетишти. Болгон сайын басынып, коюн кончуна төгүлгөн ырыскысын кочуштап чогултууга жетише алды. Анын бул аракети текке кетпей, Аллах тарабынан колдоого алынып, көзгө көрүнбөгөн жан адамга билинбеген алкоосуна арзыды. Өзүнө өмүр бою жетчүдөй дүнүйө мүлүктү кыска мөөнөттүн ичинде топтоого жетишти.